Мен базарда соода кылам. Эркектер менен көбүрөөк соодалашам. Адалдын орду үйдө дейт. Мен ушуга ишке мажбурмун. Мен күнөө кылып жатамбы? Жашым 50дөн ашты. Урматтуу эне, махрам менен чыгып соода кылсаңыз жакшы болмок. Өзү шарият боюнча эркектерге Алла Таалам жоопкерчиликти берген үй бүлөнү бакканга. Эгерде кандайдыр бир себеп менен күйөөлөр өтүп кетсе, инвалид болуп калса, же да ушундай бир зарылчылык болуп калса, акча таба албай кала турган, мажбур үй бүлө бала чакасын тамактандырыш керек, багыш керек болуп калса, анда жеткен, мындай балагатка жеткен толгон ушу бала менен чыккан жакшыраак. А эгерде андай дагы таптакыр жок болуп калса, анда үйдө отуруп соода кылган, аялдар менен деле соода кылса мүмкүнчүлүктөр бар бүгүнчү. Же болбосо алхамдулилля кийим тигеби, жөсө бир тазалайбы, буюм нерселер сатканда да үйдөбү, ушундай эмеге мүмкүн болушунча мынал намахрам эркектер менен аралашуу, соодалашуу, тамашалашуу токтотуш керек. Эми биз барды кичинеден башталат. Айтышыңыз мүмкүн, мен эми тамашалашам элемди. А бирок соодалашканда бирөө жылмайып кетет, бирөө айтып кетет. Адамдын ою бар, адам жанында шайтан бар, нафс бар дейт. Ошон үчүн ислам дини тазалыкка чакыргандыктан ушундай жалпы эреже айтып койгон. Махрам менен болсун, махрам менен чыксын деп.